Буга чейин Зардалы айылында фельдшердик акушердик пунктунун өзүнчө имараты жоктугунан улам айыл тургундары үчүн бир топ көйгөйлөр жаралып келген. Эми бейөкмөт уюмдардын колдоосу менен аталган айылга 5 бөлмөлүү жаңы имарат курулуп, ачылуу аземи болуп өттү. Райондук мамлекеттик администрациясы, жергиликтүү айыл өкмөтү биргеликте ошо уюмдарга, эл аралык уюмдарга кайрылып, анткени мүмкүнчүлүк чектелүү жаңыдан здание салыш кыйыныраак, финансылык колдоо кыйыныраак, ошого байланыштуу эл аралык уюмдар менен кайрылып иштешүүнүн натыйжасында эл аралык толеранттуулук коомдук фонду жетекчиси Роберт Садыбековичтен ошол колдоп, ал киши долбоор жазышып, Швейцария элчилигинин менен биргеликте ушул долбоорду өткөрүп, мунун ичинде өзү жергиликтүү салым деген бар. Ал ошо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу орган тарабынан бөлүнө тургандардын бардыгы бир кишидей чечилип, былтыркы учурда ошонун котлованын казып, капсуласын салып, атайын ушул жерде башталган болчу. Буга бүгүнкү күндө элдин аябай сүйүнүчү өтө чоң. Ошол жаңыдан курулуп баштаганда деле эл ишеничсизирээк караган, бул качан бүтөт элек, кандай болот эле дегендей мааниде. Анткени бул жерге строй материалдарды алып келүү абдан татаал. Өзүңүздөр көргөндөй жол өтө катаал. Көпүрө, мисалы машина өткөрүлчү көпүрө жок болчу. Бул улап ташып, ошо техникалар менен улап ташуунун натыйжасында ушул жерге келип фап курулуп калды. Ушул жерде эмделип, баягы 5 жашка чейинки балдар эмделип. Могул турган жаңы заманбап холодильник бул жерде сактап, ушул жерде дары-дармек боюнча. Зардалыдагы фаптын курулушу Баткен областынын чек ара аймактарында тынчтыкты куруу жана чыр-чатактарды ортомчулук аркылуу чечүү долбоорунун алкагында Швейцариянын Кыргыз Республикасындагы элчилигинин колдоосу менен курулган. Курулушка жалпысынан 2 миллион сомго жакын акча каражаты жумшалган. Ошондой эле жергиликтүү бийлик тарабынан эмеректер менен камсыздоодо 68 000 сом сарпталган. Андан сырткары Баткен областынын үй бүлөлүк дарыгерлер борбору тарабынан медициналык жабдуулар менен камсыздалган. Эми үчүн ушу Зардалда биз ушу фаптын курулушун тандап алдык. Биринчиден, бул Зардал негизинен чек арада жайгашкан айылдардын бири болуп эсептелет. Экинчиден, бул ушул Баткен областындагы борбордон эң алыс жайгашкан айыл. Андан кийин бул жердеги элдердин жашоо шартынын катаалдыгы, бул жердеги жол проблемалары, ушулардын бардыгы ушу убагында медициналык жардам алууга мындай шарт жок болду да. Ошондуктан биз айыл өкмөтү менен ушул жектеги керектүү адамдар менен биргеликте сүйлөшүп, андан кийин ушул Зардалы айылына ушул проекттин алкагында фап куралы деп чечкенбиз. Негизинен бул өзү бир 3 айдын ичинде курулуп бүттү. Буга чейин Зардалыдагы мектептин тар бөлмөсүндө Турсунали Ормошов фельдшер болуп иштеп келген. Ал фельдшердик акушердик пунктунун өзүнчө имараты курулуп, оорулууларды текшерүүдө жакшы шарттардын түзүлгөнүнө кубанып отурат. Мурда бул азыркы эмеге караганда шарттар кыйыныраак, анан инструменттер, дары-дармек боюнча, кое турган жер боюнча тар болчу кабинетибиз. Азыр бөлмөлөр көп, азыр кошумча дагы мен прививка жасоо боюнча да шарттар түзүлүп атат, жаш эмдөө боюнча. Ушулар мүмкүнчүлүктөрү азыр ушул эмдөө боюнча эң жакшы шарттар түзүлдү да. Дары-дармектер жетиштүү, мурда да өзүм СМден, КСВдан алып чыгып, элдерге жардам көрсөтүү үчүн иштеп. Баткен районунун эң алыскы аймагы болуп эсептелген Зардалы айылына мамлекет жана бейөкмөт уюмдар тарабынан көңүл бурулуп, фельдшердик акушердик пунктунун ачылганына салым кошкон инсандарга Зардалы айылынын жашоочулары терең ыраазычылыктарын билдиришти. Зардалы айылга фаптын кургандыгы эң жакшы болду эл үчүн. Алла разы болсун силерге, келгениңер үчүн жакшы болду. Жетекчилерге рахмат, кызмат кылгандарга рахмат. Жазгүл Кудайбердиева, Бактыбек Нишанбай уулу, Алтын бешик жаңылыктары.